Салам барыңыздарга. Мен сиздерди декретте олтурган эжелерди, Фаберлик компаниясына кошумча жумуш издеп жүргөн байкелерди, эже студенттерди сиздерди менин жөнөкөй жумушка чакырам. Сиз күнүнө интернетке кеткен убактыңызды туура колдонобуз. Биз жылуу үйдө отуруп эле телефон аркылуу онлайн иштеп нөлдөн баштап өз бизнесиңизди куруп алсаңыз болот. 100% кепилдик беребиз. Кененирээк маалымат алуу үчүн +7 963 689 89 59 WhatsApp номерине Адина Арзыбек кызына кайрылсаңыздар болот. Ысык көл областындагы Болжолду Каракол шаарында турак үйдөн 29 ноябрда жаш кыздын асылып турган жансыз денеси табылган. Анын өздүгү такталып, Жетөгөз районундагы айылдардын биринде 1999 жылы төрөлгөнү аныкталган болчу. Кийинчерээк маалым болгондой, ал Караколдогу медициналык коллеждин дарылоо факультетинде 2-курста билим алып жаткан. Азырынча анын өз өмүрүнө кол салуусуна байланыштуу маалыматтар белгисиз. Маркум кыз 1-декабрда айылында акыркы сапарга узатылды. Анын эртеси, тактап айтканда, 30 ноябрда ЖМТын коргоо жана конверлөө департаментинде аскердик милдетин өтөп жүргөн жигиттин жансыз денеси табылган. Окуя Беловодск айылында түзөт абагында болду. Кыйноолорду алдын алуу борборунун директору Нурдин Сулаймановдун айтымында, маркум өзүнө ок атып көз жумган. Жигиттин акыркы катындагы маалыматтардын негизинде сүйлөшкөн кызы айылында асынып көз жумгандан кийин мындай кадамга барганы болжолдонууда. Турмуш басылмасынын кабарчысына жергиликтүү тургундар билдирген маалымат боюнча 29 ноябрда каза болгон кыз менен 30 ноябрда көз жумган жигит кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүшкөн. Экөө айылдаш болушат. Учурда бул окуяларга байланыштуу тактоо териштирүү иштерин тиешелүү органдардын өкүлдөрү жүргүзүп жатышат. Булак Назар Ньюс KG. Кытайда камалып жаткан кыргыздарды коргоо комитетинин өкүлү Алмамбет Осмон уулу маалымат жыйынында Кытайдын Акчи районунан 22 000 кыргызды кармап кеткенин билдирди. Ал бул райондо болгону 40 000 кыргыз жашайт жана бул райондогу кыргыздардын камалышы диний көз карашка эч тиешеси жок. Кытайдагы кыргыздар эч качан ислам дининин фанаты болушкан эмес. Мисалга камакка алышкан профессор Мамбет Турсун Мамбетакунов менен менин журналист агам Нурмамбет Осмонду алсак болот. Алар динден алыс болчу, бирок бийлик аларды терроризмге айыпташты. Биз бул маселени ачык айтып чыгып, өз өмүрүбүздү коркунучка кептеп жатканыбызды билебиз. Ошондой болсо да биз унчукпай тура албайбыз. Кытай бийлиги Кыргызстандан бизди кармап бергиле деши толук мүмкүн. Бирок биз ишенебиз, кыргыз бийлиги андай кадамдарга барбайт, деди. Булак Чагылган KG.